Нарын шаарындагы Арстанбек Буйлаш уулу атындагы номер 8 орто мектеби. Кыргыз тили мугалими Жусупбекова Тинатин. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн кыргыз тили сабагы 5-класс. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Эмесе кыргыз тили сабагын баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы грамматика, чамалама жана жамдама санатоочтор. Ал эми лексикасы акылман мугалим. Сабактын максаты. Бүгүн сабактын жүрүшүндө жамдама жана чамалама санатоочторду, алардын өзгөчөлүктөрүн, жасалуу жолдорун билесиңер. Жамдама жана чамалама сандарды сүйлөмдөн табасыңар жана катыштырып сүйлөм түзө аласыңар. Акылман мугалим деген текст менен иштеп, жаңы сөздөрдү өздөштүрөсүңөр. Балдар, биз өткөн сабагыбызда санатооч, анын маанилик түрлөрү жөнүндө билгенбиз. Алардын ичинен бөлчөк жана эсептик санатоочторду өтсөк, бүгүн биз силер менен жамдама жана чамалама санатоочтор менен таанышабыз. Жамдама санатооч сан менен заттык түшүнүктү жамдап көрсөтүп, канчоо, нечөө деген суроолорго жооп берсе, жамдама санатооч деп аталат. Ал эсептик сандарга О, Ö мүчөлөрүнүн уланышы менен жасалат. Мисалы, 1Ö, 2Ö, 3Ö, 4Ö, 5Ö, 6Ö, 7Ö. Ушул жерден эске ала кетчү нерсе, жамдама санатооч 7ге чейинки сандарга гана уланат. Мисалы, Айгүлдүн чачын 2Ö өрүштү. Айгүлдүн чачын канчоо өрүштү? 2Ö. Бул жерде 2 деген эсептик санга Ö мүчөсү уланып, жамдама санатооч жасалды жана сандык түшүнүктү жалпылап көрсөттү. Заттын санын чамалап, болжолдоп көрсөтүүчү сандар чамалама санатооч деп аталат. Ал канчадай, канча чакты деген суроолорго жооп берет. Чамалама санатооч төмөнкүдөй жолдор менен жасалат. Биринчиден, эсептик сандарга дай, ча, лаган, лап мүчөлөрүнүн жалганышы аркылуу. Экинчиден, эсептик санатоочторго жакын, ашуун, чамалуу, чакты деген сөздөрдүн айкалышуусу менен. Ошондой эле эсептик санатоочтун жупталып айтылышы аркылуу да чамалама санатоочтор жасалат. Мисалдарга көңүл буралы. Себетте 30дай алма алмурут бар. Канчадай алма алмурут? 30дай. Бул жерде эсептик санга дай мүчөсү уланды жана алма менен алмуруттун болжолдуу санын көрсөттү. Эми балдар экинчи сүйлөмдү карайбыз. Дубалда жүздөгөн сүрөттөр чапталып турат. Дубалда канчалаган сүрөттөр чапталып турат? Жүздөгөн. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай 100 деген эсептик санга лаган мүчөсү уланды жана сүрөттүн болжолдуу санын көрсөттү. Талаада 50дөн ашык карга учуп жүрөт. Канчадан ашык карга учуп жүрөт? 50дөн ашык. 50 деген эсептик санга ашык жардамчы сөзүнүн жалганышы менен чамалама санатооч жасалды жана каргалардын болжолдуу санын билдирди. Текчеде 80-90 китеп тизилип турат. Канча китеп тизилип турат? 80-90. Эсептик санатоочтун жупталып айтылышы менен чамалама сан жасалды жана китептин 80 же 90 экенин так айтпастан болжолдоп көрсөттү. Эми балдар сабагыбыздын кептик темасына кайрылалы. Ал үчүн биз акылман мугалим деген текст менен иштейбиз. Акылман мугалим. Илгери бир акылман мугалим болуптур. Анын 17 төөсү бар эле. Акылман каза болоорунда өзүнүн окуучуларына мурас кагазын калтырыптыр. Мурас кагазына минтип жазыптыр. 17 төөнү бөлүп алгыла. Улуу окуучум 17 төөнүн жарымын алсын. Ортончусу 3дөн 1 бөлүгүн. А кичүүсү 9дан 1 бөлүгүн алышсын. Мурас кагазды окуп абдан таң калышты. 17 төөнү бөлө албай кыйналышты.
Анан бир акылман карыяны таап келишти. Ал карыя 17 төөнү кантип бөлүү керектигин түшүндүрүп берди. Ошондо акылман карыя 17 төөнү кантип бөлүштүрдү? Силер кандай ойлойсуңар, балдар? Балдар, келгиле ойлонуп көрөлү. Көрсө, акылман карыя мындайча бөлүштүргөн экен. Баягы мугалимдин 17 төөсүнө акылман карыя өзүнүн бир төөсүн кошуп 18 кылыптыр. Мурас кагазында айтылгандай, биринчи окуучуга 18 төөнүн жарымын 9 төөнү бөлүп берген экен. Ал эми экинчи окуучуга 18 төөнүн 3/1 бөлүгүн, башкача айтканда 6 төөнү бөлүп бериптир. Кенже окуучуга 9/1 бөлүгү же болбосо 2 төө тийген экен. Ал эми калып калган жалгыз төөнү карыя өзү алып кетиптир. Эми балдар, текстте кездешкен жаңы сөздөр менен иштейли. Сөздүк тептерибизди алып чыгып, жаңы сөздөрдү жазып отурабыз. Мурас кагаз, завещание, чындык, истина, табуу, находить, улуу, старший, ортончу, средний, кичүү, младший. Сабагыбыздын кептик темасы менен иштеп алдык. Эми балдар, грамматикалык темага байланыштуу тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырманы кунт коюп уккула. Табышмактарды жазып, жандырмагын таап, андан кийин жамдама санатооштордун астын сызабыз. Биринчи тапшырманы бүткөндөн кийин экинчи тапшырмага өтөбүз. Анда берилген чамалама санатоочторго сүйлөм түзөбүз. Бүгүн балдар сабагыбызда жамдама жана чамалама санатооштор жөнүндө биле алдыңар. Сабагыбыздын жыйынтыгында Вендин диаграммасын толтургула, жамдама жана чамалама санатооштордун окшоштугун жана өзгөчөлүктөрүн жазгыла. Үйгө тапшырма. Китебиңердин 153 бетиндеги 20 көнүгүүдөгү макалды окугула. Түшүнгөнүңөр боюнча 9-10 сүйлөмдөн турган эссе жазгыла. Эссеңерде жамдама жана чамалама санатоошторду катыштыргыла. Сабагыбыз соңуна келди. Саламатта калгыла балдар.